Урматтуу мусульман бир тууганым, сиздер менен биз дозок отуна күйбөстөн Сирот көпүрөсүнөн кантип эсен аман өтө алабыз. Мына ушул тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Албетте буга себеп болчу амалдар бар экен. Ошондон бүгүн 16, 17 жана 18 колубуздан келсе 19 амалдарга токтолуп өтөбүз. 17 амал ас-сабру индал исабати бил хумадит. Сасыктуу оорусу тийип калган кезде ага сабыр кылыштык. Аллах Тааланын тагдырына сабырдуу болуштук. Ага наразычылык билдирбештик. Тагдырга наразы болбоштук. Бул сасыктуу оорус болобу же башка бир кандай оору болбосун, мына ушул оорулар тийип калган кезде ага сабыр кылыштык. Бул эртең кыямат күнүндө инсандын дозокко кирбестен Сирот көпүрөсүнөн эсен аман өтүп алууга эң чоң себепкер болот. Бул оору дагы бизге келген кыйынчылык, сыноолор, балелер, кырсыктар баары Аллах Тааланын райымы болуп эсептелинет. Аллах Таала мына ошол өзүнүн райымы менен бизди күнөөдөн тазалоону каалайт. Аллах Таала бизге сооп берүүнү каалайт. Эгерде ошол келген бале кырсыкка биз наразы болбостон, ага разы болуп, Аллах Тааланын түн кечиримин андан сооп тилене турган болсок, албетте бул биз үчүн жакшылык болуп эсептелинет. Мына ошолордон бири бул оору. Өзгөчө сасыктуу оорусу пайгамбарыбыз бул дозоктон болгон бир бөлүк дейт. Кайсы бир пенденин күнөөсү көбөйүп кала турган болсо, эртең кыямат күнүндө дозок азабын тартпаш үчүн мына ошол дозоктогу үлүшү бүгүн ага жетип келип, мына ошонун азабын тартат дейт. Демек, момун адам башына оору келген кезде дагы уттурбайт экен. Ага сабыр кыла турган болсо, эртең кыямат күнүндөгү дозоктогу азабын жеңилдетет экен. Эртең дозокко себепкер боло турган күнөөсүнөн тазаланат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келет. Аби Хурайра радияллаху анху анна набий саллаллаху алейхи ва саллям ада раджулан мин ваакин кана бихи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сасыктуу оорус менен ооруп аткан бир адамды зиярат кылууга барып калды дейт. Факала жанага айтты: "Абишир, фа инналлаха якул." Саңа сүйүнчү болсун. Жакшы кабар менен кубангын. Аллах Таала айтат: "Хия нари усаллитуха аля абдил музниб." Бул сасыктуу оорусу менин дозогум дейт. Менин отум. Аны өзүмдүн каалаган күнөөкөр пендеме түшүрөмүн. Фатакуну хаззуху минан нар. Анан үчүн дозоктон болгон бир үлүшү болот дейт. Эртең дозокто ошол кылган күнөөсүнө азап чегүүнүн ордуна бүгүн мына ушул оору себептүү ошол күнөөсү жуулуп кетет. Ошол дозоктогу азабы өчүрүлүп, ал жеңилдетип кетет деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Тааланын сөзүн бизге мына ушундай жеткирет. Мусулман бир тууганым, биз келген ооруга дагы сабырдуу боло турган болсок, инсандын эртең кыямат күнүндө дозок отуна душар болбостон, бейишке эсен аман жетип алуусуна чоң себепкер болот экен. Жана Пайгамбарыбыз айтат: "Ал-хума киру мин жаханнам." Сасыктуу оорусу бул дозоктон болгон бир күрөк дейт. "Фама асаба муъминун минха кана хаззуху минан нар." Ал кайсы гана бир момунга тийбесин, анын дозоктогу үлүшү болот деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Сасыктуу оорусу биздин күнөөлөрүбүздү тазалоо үчүн келген оору экен. Эртең дозоктогу азабыптан бизди куткарып коюу үчүн Аллах Таала өзүнүн райымы менен, өзүнүн кечирими менен бизге түшүргөн, бизге жиберген оору экен. Биз ошону сабырдуулук менен Аллах Тааланын тагдырына разы болуп, ага наразы болбостон өткөрө турган болсок, эртең кыямат күндө биздин дозок отунан кутулуп, бейишке кирүүбүзгө дагы себепкер болот экен. Мунун тескериси бул ооруну каргаштыктан, аны сөгүүдөн алыс болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындан кайтарган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Умму Саиба деген аял ооруп жаткан кезде ага кирип калат. "Малака я Умму Саиб тузаф зафин." Сага каттуу оору тийип, титиреп калтырап атасың дейт. "Қалат ал-хума ла баракаллаху фиха." Мага сасыктуу оорус тийип калыптыр.
Аллах Таала ал орын жоқ қылсын, аға береке бербесін дегенде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ла тасубби ал-хума. Ей, Умму Сәйбә, сасықтымы орысын сен сөкпөгін дейді. Аны қарғауағын фәиннәһә тәзһәбу хатая бәни адам. Анткен ал адам баласының күнәләрін өчіреді. Кәмә йәзһәбу киру хабитал хадид. Қандай эле күрек темірдің заңын кетірген сияқты дейді. Қандай эле темірді тазалаған сияқты сасықтымы орысыдағы адам баласының күнәләрін тазалап жуып кетіреді деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл тағдырға наразы болуны, келген оруларға, қырсықтарға, балелерге наразы болудан мына ушундай қайтарған. Біз келген бале қырсықтарға дағы сабырды отырған болсақ, ертең қиямат күнді біздің Сирот көпіресінен тез есен аман өтіп алуымызға чоң жардамчы болады екен. Андан кейінгі 17-ші амал бұл пайғамбарымыздың аты ескерілген кезде аға салауат айтыштық. Пайғамбарымыздың аты ескерілген кезде салауат айтпай қойыштық. Бұл ертең Сирот көпіресінде дозақ азабына душар болып қалуға чоң себепкер болады. Анткени пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Мен зукирту индаху фалам юсалли алейя фақад хатия тариқул жанна." Кимдин алдында менің атым ескерілген болса дейді, кейін маңа салауат айтпаған болса, бұл адам бейіштің жолынан адашыптыр дейді. Алымдарымыз айтады, әлбетте бейішке барушы жол қиямат күнінде бұл Сирот көпіресі дейді. Мұны ошол Сирот көпіресінен адашыптыр дейді. Кейін пайғамбарымыздың аты ескерілген кезде аға салауат айтпай тұрған болса, же пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға тақыр еле салауат айтқанын ұмытып қалған болса, аны таштап салған болса, анда бұл адам ертең қиямат күнінде Сирот көпіресінен адашады, бейішке барушы жолдан адашады деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ар дайым салават жолдоп жүрүшүбүз керек. Өзгөчө пайгамбарыбыздын аты эскерилген кезде пайгамбарыбызга бир салават айтыштык, бул важип болуп эскерилет. Дагы кээ бир маселелер бар. Эгерде илим халкасына отуруп калган болсо, же жума хутбасын угуп отуруп калган болсо, муну ошондо имам биринчи жолу айткан кезде бир жолу салават айтып койгон болсо, бул жетиштүү. Бирок хутбаны баштан аяк угуп туруп, пайгамбардын аты чыгып аткан болсо, бир дагы салават жолдоп койгон болсо, бул күнөөкөр болуп калат. Бир салават жолдоп койгон болсо, анын башынан важип түшөт. Ал эми кийин дагы пайгамбардын аты эскерилген болсо, ошол хутба бүткөнгө чейин экинчи, үчүнчү жолдору эскерилген кезде айтыштык, бул мустахаб болуп эсептелинет. Андан кийин пайгамбарыбыз айтат: "Манасия салат алейя хатия тарикул жанна." Ким мага салават айтканды таштап кое турган болсо, дейт, такыр эле мага салават жолдобостон, бул адам бейиштин жолун адашыптыр дейт. Сирот көпүрөсүндө адашыптыр, ал жерде дозок отуна душар болуп калат деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушундай бизге кабар берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз пайгамбарыбызга көп салават жолдоп жүрөйлү. Пайгамбарыбызга салават жолдобой калуудан этият болойлу, андан сактанайлы. Анткени биз буга чейин да айтканбыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көп салават айтыштык. Эртең кыямат күнүндө анын шафаатын бизге жетип келүүсүнө эң чоң себепкер болот. Пайгамбарыбыз кыямат күндө өз үммөтүн Аллах Таала менен ортомчу болуп, дозок азабынан куткарат. Алардын бейишке кирүүсүнө себепкер болот. Таразадан сооп менен күнөөлөр тең болуп калган болсо, ал жерден дагы күнөөсүн орурак болуп чыгуусуна пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң чоң шафаатчы болуп бизге шафаатчы болуп келет. Муну ошого биз көп салават айтыш керек. Жада калса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушундай катуу бир жемелейт. Айтат, бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам минбарга чыгып бара жатып, 3 рет ар бир тепкичтен кадам койгон сайын амин амин деп айтат. Муну ошондо акыркы кадамын, бул жерде 3 рет айткан, муну ошондо акыркы кадамын айта турган болсок, акыркы кадамын айтат. Сахабалар сурашат: "Я Расулаллах, эмнеге 3 жолу амин амин дедиң?" дегенде, акыркы кадамында айтат: "Мага Жибрил алейхиссалам келип айтты, эгерде сенин атың эскерилип туруп, сага салават жолдогон адам ал дозокко түссүн. Аллах Таала анын жүзүн бейиштен алыс кылсын" деген кезде ал айтты: "Кул амин, амин деп айткын" деп айтты эле. Мен амин деп мына ошол жерде айттым дейт. Кимдин астында пайгамбардын аты эскерилген болсо, пайгамбарга салават жолдоп койгон болсо, бул адам эртең дозокко түссүн, кор болсун, бейиштен алыс болсун деген кезде мен амин дедим деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Бул пайгамбарыбыздын кылган тескери дуасы болуп эсептелинет. Ошого
пайгамбардын аты эскерген кезде биз ар дайым саллаллаху алейхи вассалам деп салават жолдоп коюшубуз керек. Эми такыр намаз окубастан, такыр салават айтпастан, такыр Куран окубастан, такыр дин менен иши жок болуп эле өзүмөн өзү болуп кеткен адам Аллах Таала сактаган болсун, эртең кыямат күнүндө Сирот көпүрөсүндө катуу бир азапка душар болуп калышы мүмкүн. Бейиштин жолунан ачык айкын адашып калышы мүмкүн. Мына ошо урматтуу мусулман бир тууганым, биз биринчи намаз окуйлу, Аллах Тааланы эскерейли. Жана ошондон кийин эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга көп салават айтайлы. Пайгамбарыбыздын акысын берели, пайгамбарыбызга ээрчийли. Мына ошондо эртең кыямат күнүндө пайгамбарыбызды туура табып барабыз. Андан кийинки 18-чи амал намазда такбиратул ихрамга жетип барыштык. Намаздарды жамаат менен окуп, имам кулак какканда имам менен чогуу намазга туруштук. Мына ушул дагы кыямат күнү дозок отунан куткара турган, Сирот көпүрөсүндө дозок отуна душар кылбай турган амалдардан болуп эсептелинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төмөндөчү убада берет. Мен солла 40 яуман фи жамаатин юдрику такбиратул ихрам. Ким 40 күн жамаат менен бирге намаз окуй турган болсо, мына ошондо имам менен чогуу кулак кага турган болсо, такбиратул улага жетише турган болсо, ага 2 кутулу берилет. Бараатун минен нар, бараатун минен нифак. Биринчиси дозоктон кутулуу, экинчиси мунафыктыктан, 2 жүзүлүктөн кутулуу берилет деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Демек урматтуу мусулман бир тууганым, 40 күн такбиратул ула менен 5 убак намазга барып туруштук, бул 2 нерсеге жеткирет экен. Биринчиси мунафыктыктан куткарат экен, экинчиси дозок отунан куткарат экен. Ошого бизден мурунку салаф солихиндер, бизден мурунку алымдар бул нерсеге өтө терең маани беришкен. Алар 5 убак намазга бекем болушкан, такбиратул улага жетишип барган аракет кылышкан. Намазда азан айтылгандан алдын ошо мешитке барып калууга алар тырышкан. Мына ушул амалдарды кылышкан. Сиз айтышыңыз мүмкүн, эми алар деген алымдарда дешиңиз мүмкүн. Мен да эми азыр үй бүлөм бар, бала чака багышым керек, иш кылышым керек деп айтышыңыз мүмкүн, шылтаа кылышыңыз мүмкүн. Ооба урматтуу мусулман бир тууганым. Алар деле, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деле, сахабалар деле, бизден мурунку солih кишилер деле бизге окшогон алар дагы адам. Бизге окшоп алар жейт, бизге окшоп алар ичет, бизге окшоп алардын дагы үй бүлөсү бар, бизге окшоп алардын дагы тирилиги жашоосу бар. Бирок ошо менен биргеликте эле ибадатка дагы бекем болушкан. Ошо менен биргеликте эле 5 убак намаз жамаатка келүүгө дагы аракет кылышкан, ушул ишти кылышкан. Аллах Таала бизге пайгамбар жиберген кезде периштени жиберген эмес. Демек пайгамбарыбыз кайсы ишти кылган болсо, кайсы ишти буйруган болсо биздин колубуздан келет. А менин иштерим бар да аны кыла албайм, ошол иштер жоктор кыла берсин деген сөздөн алыс болуш керек. А сиз деле орус, сиздин деле үй бүлөңүз бар, ошол намаз окуп аткан адамдардын деле үй бүлөсү бар, ошол 5 убак азан айтып аткан адамдардын деле үй бүлөсү бар. Бирок алар аракет кылып атат, Аллах Таала убактына берек берет, жетишип атат. А сиз өзүңүздү аркага ташташтыңыз, жок мен бул ишти кыла албайм, менин колуман келбейт деп аркага чектеништеңиз, Аллах Таала ошол нерсеңиз менен сизге ошо чектөөнү берип коет. Ал эми алдыга ынтыла турган болсоңуз, үй бүлөнү дагы багам, 5 убак намазга да бекем болом, такбиратул улага да жетишип барам, жамаат менен намаз окуйм деп аракет кыла турган болсоңуз, Аллах Таала мына ошол нерсени сизге берип коет. Жада калса булар жамаат менен намаз окубай калганда катуу өкүнүшкөн. Алар жамаат менен намаз окубай калганда ушундай катуу бир жакын туугандан айрылып калганда ыйлашкан. Жада калса кээ бирлер багымдат намазын жамаатка бара албай калган кезде ошол күнү түнү менен тагыш намаз окушкан. Мына ошодон бери кээ далилдерин айта турган болсок, Ибрахим Нахай рахимахуллах айтат: "Иза райта рожулан ятахауну фи такбиратул ула фагзил ядака минху" дейт. Эгерде кайсы бир кишинин такбиратул улага кеч калып, аны жеңил санап, ага жалкоолук кылып атканын көргөн болсоң, андан сен кол жууп кеткин дейт. Ал адамга жакындабагын. Ал адамда жакшылык жок дейт. Сени жакшылыкка ал адам баштабайт дейт. Такбиратул улага намазга шашпай аткан болсо, сени башка жакшылыкка ал адам баштабайт, андан кол жууп кет, андан айрыл деп Ибрахим Нахай рахимахуллах таала айтат. Жана дагы башка алымдардан айтат, Саид ибн Мусайиб бул 40 жыл жамаат намазына такбиратул уланы каза кылбастан катышкан дейт. Жана ошондой эле имам Ваки дагы айтат, канал амаш дейт. 70 жыл жамаат намазын такбиратул ула менен каза кылбастан катышкан дейт.
Бұл бізден бұрынғы алымдарда болған оқиялар. Бұл жомоқ нәрсе емес. Адам баласының тарихында болған нәрсе. Ошондуктан биз дагы бул нерсеге аракет кыла турган болсок, Аллах Таала бизге такбиратул улага жетишип, намаз окуганды берип кое берет. Ал эми ким такбиратул улага жетише турган болсо, бул көптөгөн сооптурга ээ болот. Жана ага эки кутулуу берет экен. Биринчиси дозоктон кутулат экен. Бул өтө чоң неамат. Өтө чоң сооп, урматтуу мусулман бир тууганым. Дозоктон кутулуштук ар бир мусулмандын жүрөгүндөгү тилеги, каалоосу болот. Экинчиси мунафыктан. Мунафык бул эки жүздүүлүк. Мунафыктар бул динге каршы болгондор. Динди жабынып алып, динди бузуп аткандар. Адамдарды адаштырып аткандар, мына ушул мунафыктар. Булар кафирларга караганда дагы динге катуураак душман болот. Кафирларга караганда дагы динге катуураак зыянын алып келет. Булар дозоктун эң астында болот. Мына ушул мунафыктан бул адамга кутулуу берилет деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү убада берип атат. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.